1988 жылы Нарын районунда Унар чайында туулгам. Ошо динди жакшы түшүнбөгөндүктөн ошол төрмөс жамааттарга кошулуп кеттирмин. Ошо кошулуп кеткен өкүнөм ошо төрмөс жолдо жамааттар экенин. Кийин ошо бияка түшкөндөн кийин ошо түшүндүм ошо төрмөс экен. Ошо бул жамаатта ошо халифат курабыз дейт эле. Халифат куруп, ошо согуш жолу менен дейт да. Динге каршы болсо согушабыз дейт эле да. Динге каршы болуп, дин турганга тоскоолдук болсо согушабыз дейт эле да. Эми ошо кайттым ошо төрмөс нерселерден. Бизге жеңилдик берсе, эртерээк бошогонго жакшы болот эле да. Эми түшүндүк, уже мойнума алдым да. Биягында эле отурдум жакшы элечи. Анан бала баккар, семья бар, ата-эне бар, багыш керек. Ошого бир жеңилдиктер болсо жакшы болот эле да. Бияка отурганда деле убакыт өтүп атат анан. Түшүндүм да. Мен 1985 26 май Нарын шаарында төрөлгөм. Азыркы маалда ушул номер 3 мекемеде отурам. Экстремизм, терроризм деген статьялар менен. Азыр ушул жака мен түшүп калганын себеби, ушуларга аралашып калганын себеби ошондо 2015-жылы ушундай жайдын күнү ушундай бир группировканы СМнын кызматкерлери барып кармашкан. Ада өзүм эч кандай мындай уюмдарга эч кандай катыштыгым, тиешем жок эле адаммын башынан эле. Мындай экстремизм, терроризм, жанагындай Хизбут Тахрир деген андайларга вообще мен тиешем жок.